Саламатсыздарбы? Бүгүн 1-ноябрь, күздүн акыркы айы. Биздин бакчабыздагы гүлдөрүбүз дагы гүлдөп бүтүп атышкан убактары. 3-4 ноябрда суук болуп кар жаайт деп билдирүү келип атат. Ошондуктан бул бакчабыздагы гүлдөрүбүздү кесип, кар түшкөнгө чейин буларды суукка даярдап койсок болот. Бир жума мурун бакчадагы гүлдөргө, жер жемиш бактардын баарына монокалий фосфат берип чыкканбыз. Негизи ошондой удобрениялардан баардык эле бакчадагы өскөн өсүмдүктөрүбүзгө, көп жылдыктарга берип койгонубуз жакшы. Жазында булар сабактары, тамырлары күчтүү болуп, жакшы өсүп чыгышат. Негизи роза гүлүн биз күзүндө үстүлөрүнүн баарын кесип, тазалап, үстүн топурак менен көмүп коюшубуз керек. Кээ бир бакчаларда кездешет, роза гүлдөрү күзүндө кандай болсо, жазында дагы ошол боюнча эле калган болот. Анан жазында кесип атышкан болот. Бул негизи туура эмес. Роза гүлдөрүн сөзсүз күзүндө кесишибиз керек. Кесип, удобрение берсек берип, бербесек дагы булардын үстүн чириндилерден тазалап, чириген жалбырактардан бүт баарын тазалап туруп, андан кийин топурак менен көмүп койгонубуз жакшы. Роза гүлдөрү көпчүлүк гүлдөргө караганда бул роза гүлдөрү суукка чыдамдуу гүлдөр. Биздин кышы катаал, кышы суук болгон Нарын областына дагы бул роза гүлдөрү жакшы өсөт. Роза гүлдөрдүн бутактары дагы чоң болуп кетсе, секатордун күчү келбейт, ошондуктан ара менен аралаганга туура келет. Жана бул кесилген роза гүлүнүн түбүндөгү чириген жалбырактардын баарын, чөп жардын баарын тазалап алып салганыбыз жакшы болот. Анча-мынча курт кумурскалардын личинкалары ушул чириндилердин арасында калып калат дагы. Жазында жер жылыгандан кийин бул роза гүлдөр менен кошо булар дагы ойгонушуп, биздин роза гүлүбүзгө зыянын тийгизет. Жазында бул үстүнө көмүлгөн топурактардын баарын бир аз ачып коебуз. Роза гүлдөрдү желдетип, роза гүлдөрүбүз болсо жанданып өсүп башташат. Менин бүгүнкү жумушум ушуну менен бүтүп калды. Бакчадагы башка гүлдөрдү кескенге жетишпей калдым. Аларды кар жаап бүткөндөн кийин кескенге туура келет. Бүгүн 7-ноябрь. Бишкекке кар жаады. Башка тоолуу райондорго дагы кар калың эле жааптыр. Бишкекке жука эле жаады, суугар, бирок суук бир топ эле суук болуп турат эртели кеч. Бул жерде турган хризантема гүлдөрдүн баары үшүп калышты. Булардын баары кайра жанданбайт, ошондуктан булардын үстүлөрүнүн баарын кесип салганга туура келет. Ошондой эле роза гүлдөрүнүн үстүн топурак менен көмгөндөй, бул гүлдөрдү дагы кесип салып, топурак менен көмүп коебуз. Жазында жер жылыгандан кийин биз ушул хризантеманын түбүнөн эле тамырынан бөлүп алып, башка жерге отургузуп көбөйтүп алсак, күзгө чейин булар шар түбүндө болуп, тоголок болуп өсүп, күзүндө гүлдөп башташат. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолуктаңыздар.